Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы бүгүн таңда Бишкекке учуп келди. Алдыда бул жана башка жаңылыктар менен түз эфирде кабарлар. Студияда мен Айжамал Олжобай кызы, саламатсыздарбы? Коомдук ишмер саясатчы Азимбек Бекназаров президентке, өкмөткө жана парламентке кайрылып, өлкөдө кыргыз тилинин аброюн көтөрүүгө чакырды. Анын айтымында кыргыз тилинин абалы 2000-жылы конституцияга расмий тил тууралуу жоо киргизилгенден кийин кыйла начарлап кеткен. Кайрылуусунда ал буга мисал катары негизинен орус, англис, араб, корей жана кытай тилдеринде жазылган жардамаларды келтирген. Кайрылууда мамлекеттик кызматка кирип жаткандардан кыргыз тилин билүү формалдуу эмес, милдеттүү түрдө талап кылынышы зарыл. Көрнөк жарнактар тартипке келтирилип, мамлекеттик тилди билбеген атка минерлерге айыппул салышы керек экендиги жазылган. Буга чейин коомдук саясий жана мекенчил күчтөрдүн курултайы конституциялык реформа тууралуу мыйзам долбоорун даярдап, бул боюнча быйыл 24-ноябрда референдум өткөрүүнү сунуштаган айтылган. Анда орус тилинин расмий макамын алуу маселеси дагы бар. Конституцияга ылайык Кыргызстанда орус тили расмий макамга ээ. Иш кагаздардын көпчүлүгүнүн орус тилинде даярдалганы, шаар жерлеринде тейлөө орусча жүрүп жатканы коомчулук арасында нааразы пикирлерди жаратып келет. Бишкектин социалдык кызматкерлерине бирдиктүү атайын кийим беришти. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, шаардык бюджеттин эсебинен ысык тамак ашты жеткирүү үчүн идиш, кан басымды өлчөй турган курал жана аптечка сатып алышты. Социалдык өнүгүү райондук башкармалыгында 84 социалдык кызматкер иштейт. Алар 684 үйдөгү жалгыз жашаган пенсионерлерди, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды тейлешет. Аларга азык-түлүк, дары-дармек жактан жардам берип, керектүү жардамдарды кылып турушат. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы бүгүн таңда Бишкекке учуп келди. Акшумкарларды Манас аэропортунан биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов баш болгон бийлик өкүлдөрү жана көптөгөн күйөрмандар тосуп алды. Кубатбек Боронов өз сөзүндө футболчулар турнирде мыкты оюн көрсөткөндүгүн белгилеп, ыраазычылык билдирди. Футболчуларды тосуп алуу расмий иш-чарасы саат 15:00 Ала Тоо аянтында уланат. Ага бийлик өкүлдөрүнүн келиши да күтүлүп жатат. Иш-чара шоу-концерт менен коштолот. Эскерте кетсек, 21 январда Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Бириккен Араб Эмираттарынын командасы менен Азия кубогунун алкагында финалдын 8-1 бөлүгүндө ойноду. Бул беттеш 2-3 эсебинде Бириккен Араб Эмираттарынын жеңиши менен аяктап, Кыргызстан кубоктон четтеген. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Александр Крестининге өкмөттүк сыйлык берүү керек. Мындай сунушту парламенттин жалпы жыйынында депутат Тазабек Икрамов көтөрдү. Анын айтымында футбол боюнча улуттук курама команданын өсүүсүндө машыктыруучунун эмгеги зор. Ошондуктан сыйлыкка көрсөтүү керек. Айта кетсек, Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы 2019-жылы өз тарыхында биринчи жолу Азия кубогунун плей-офф оюндарына чыкты. Крестинин өзү Орусияда төрөлүп өскөнү менен кыргыз футболунун эл аралык деңгээлге көтөрө алды. Ал көп убакыт бою Орусиянын, Казакстандын белгилүү клубтарында ойногон. Сузак районунун Миңөрүк айылынын 27 жаштагы тургуну Мирлан Убайдуллаев айыл четине күнөскана куруп, ага помидор өстүрүүдө. Учурда 10дон ашуун жергиликтүүлөрдү жумуш менен да камсыз кылган. Алгач күнөскананы 3 сотуктан баштаган ишкер бүгүнкү күндө анын аянтын 35 сотукка кеңейткен. Жаш ишкердин ийгилиги менен Кабылбек Көчкөнбай уулу таанышып келди. Диаграмма деген сортко кызыгып, шу сортту жылдай көрүш. Мирлан күнөскана иштетүүнү 2 жыл мурда баштаган. Башында 3 сотук күнөсканага помидор өстүрүп көргөн. Андан жакшы киреше табууга көзү жеткен жаш ишкер күнөсканасын 35 сотка жеткирди. Анын 20 сотугуна помидордун диаграмма сортун өстүргөн. Бул бир түп ошол эле 5 килограммды берет. Ошо заводской мемесинде пломбасын ошентип жазылат. Ошо ар бир түп ошол 3 айдын ичинде 3 ай терилет, 3 айдын ичинде 5 килограмм помидор берилет. Помидордун биринчи териминде 1 тоннага жакын түшүм алган. Сатуу жагы да жакшы жолго коюлганын айтат. Ал үчүн туруктуу кардар менен келишим түзгөн. Продукция Бишкек шаарына жөнөтүлөт. Мирландын айтымында быйыл баа жылдагыдан төмөн болууда. Эми биз упаковка кылабыз, бул Бишкекке реализация кылабыз, ачыгы помидорду Бишкекке жөнөтөбүз. А Бишкекте рынок капризный бизге караганда. Ошо ар бир көмөнү упаковка кылып атып, өзүнчө арчып, тазалап, упаковкага вид берип,
ошентип упаковка кылып жөнөтөбүз. 35 сотық күнөскананын калган 15 сотығына арзу сортундагы бадыраң өстүрүлөт. Мирлан бул сорту уругунан баштап өстүргөндүктөн сырын мыкты билет. Айтымында сууга чыдамдуу болуп, ар бир түбү 5 килограммдан кем эмес түшүн берет. Өндүрүлгөн бадыраң Жалал Абадтын базарына чыгарылат. Арзу бул эски сорттордун бириси болуп эсептелет. Бул уже Кыргызстан жергесинде бир 20-25 жылдан бери эгилип келет бул сорт. Бул сорттун өзгөчөлүгү себеби бул башка бадырыңдарга караганда жанагы сиздер көрүп жүргөн азыркы кыштын күнүндө чыгып аткан базарда узун котур бадырыңдар, аларга караганда дамы ширин мунун. Күнөскана иштетүүнүн түйшүгү оор экени айтпаса да белгилүү. Өтө этияттык менен мамиле кылып, ар бир ишти өз учурунда аткарып турууну талап кылат. Мирландын күнөсканасында 12 жумушчу 2 нөөмөт менен иштейт. Жумушчулар ушул эле Миңөрүк айылынын тургундары. Ушул помидордун ичин отойбуз, контектерин жулабыз, ашыкча нерселерин, анан жыгылып калгандарын айлантабыз. Кызарып теребиз. Жумуш орундары болсо, айылдагыларда чыгып иштешет. Азыр мына кышкы маалда мындай иш таппай жүргөндөр көп да, ушундай иш немелер, ишканалар көп болсо, адамдар дагы иштейт да, чыгып иштешет. Ишкер быйыл күнөскана аянтын дагы 30 сотка кеңейтип ал жака жашылчанын болгар калемпирин өстүрүүнү көздөп турат. Анын арты менен дагы 10го жакын жумушчу орун түзүлөт дейт ишкер. Кабылбек Учкунбайұлы, Тынчбек Долдаев, Жалал Абад облусу. Сиздер кабарлардын түшкү топтом менен тааныштыңыздар. Бул жана башка жаңылыктар менен ынтымак JKT сайтынан да таанышсаңыздар болот. Мен сиздер менен коштошом, күнүңүздөр көңүл улансын.